Assalamu алейкум, урматтуу такси жамааты. Москвадагы мекендештер амансыздарбы? Бүгүн суббота, болгондо дагы 8 март. Жумуш кандай болот экен бүгүн Москвада таксиде? Атайын бүгүн чыктым. Негизи күндө эле чыгытам. Болгондо болтот, болбогондо болбой атат да. Кайсым кээде жанып атат, кээде жанбай атат. Кече мисалы үчүн жакшы жанды, кече жакшы иштеди, Кудайга шүгүр. Бүгүн эми көрөлү. 8 март. Бүгүн bir четинен суббота, негизи суббота сама собой иш Кудайга шүгүр да, кыймылдайт. Башка күндөргө караганда. Эми бүгүн суббота, болгондо дагы 8 март, аялдардын майрамы деп. Ушул жерден анан кийин аялдарды дагы куттуктап кетебиз. Не только 8 мартка тыкабай эле, 8 мартка байлабай эле. Негизи ар бир аялдын күндө майрамы, Аялдарды жакшы көрөбүз, урматтайбыз, сыйлайбыз. Ар бир аял бул биздин карындашыбыз, эжебиз, апабыз дегендейчи. Ар дайым бар болсун аял заты, оорубасын, ден соолукта болсун. Аял бар, биз бар, аялдар бар дегендей. Аялдарды урматтап, сыйлап алалы. Так. Коэффициент азыр көрсөтөм силерге кандай жандат Москвада. Азыр Балашкадамын да, Балашкадан жандырдым. Коэффициент жакшы, көз тийбесин жакшы. Эми буюрса бүгүн дакасы ушундай болуп берсе, болот. Анан дагы бир суроо, бүгүн көп эле экспресс жакшы болот деп, көп экспрессти жандырып тур да. Экспресс кандай жандырып иштегендер барбы бүгүн? Жазып койгочу комментарийга. Азыр менин бир досум экспресс менен 1060 плюс менен 60 километр алдым деп жөнөттүр да. Мен не кылсам экен, экспресс жандырсам жандырбасамбы? Центрге чыгып алсаң, экспресс жандырсаң, издеп жүрүп, парковка жок же кыйналып кетесиң ошого. Мурда негизи мен таксиден мурда экспресс иштеп жүргөнмүн. Матизм бар болчу, Матиз менен экспрессте. Мурда билесиңерби, мурда иштеген экспресстегилер мындай болгон да. Өзүнчө бир секрет болгон мурда экспресстердинчи. Кийин бардыгы билип аны уже баягы чачама жооп кетти да. Мурда курьер жана экспресс деген бар болчу. Биз ошону парктарга чалып, же биле турган адамдарга чалып, курьер өчүрүп коет элек да, только экспресс менен урат элек. Ошол маалда жумуш өтө сонун болот эле. Экспресс мененчи. Таксиден надо будет көп иштеп коет элек ошол маалда. Дальний берет эле да, алыска, өтө сонун болот эле. Азыр андай жумуш жок. Азыр жок, уже доставканын да мазасы калбады го дейм. Так, достор, пока заказ берелек. Ошол ал жак бир жакка айланып жүрөм. Аяктан бери кылабы, бияктан бери кылабы депчи. Сейчас посмотрим. Но бүгүн аракет кылабыз, жакшы до конца иштегенге. Саат 1:30 линияны бастым. Айра бир иштерден кайра өчүрдүм. Азыр кыскасы 2 болуп атат саат. 2. Посмотрим эми кандай болот жумуш, не болот, чо как. Сиздер менен чогуу байкап көрөлү туугандар. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путеводительдерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Биринчи заказ берди 1:14 менен. Биринчи заказга кеттим. Ушул заказды алыш үчүн где-то 20 мүнөт күттүм го дейм. 20 мүнөт күттүм да. Бербей туруп берди. Анда эмесе кеттик. Москваны көздөй. Жанагы биринчи алган заказым 1,5 миңге таштадым. 1 саатта жеттим. Неме Балашкадан Прайский метрогачы. Прайскадан азыр коэффициент жок го да. 200 метров поверните налево, во двор. Күтүп азыр дагы бир заказ алдым. Что-то башталышында иш biraz слабый. Ну, шүгүр, бергенине шүгүр. Кыбыраган кырашат дейт. Азыр экинчи заказды алдым, без коэффициент, без ничего. Бул каяк экен азыр? Поверните налево, во двор. Уже келип калдым. Во двор.
Мына жерде экинчи заказ 12 километрге 25 минут 559 ekan. İş ушундай болду, же мына ушундай болду. Кенти жеткиздим. Жеткизип заказ күтүүдөн пока заказ жок. Тулская метрого жүрөмүн. Чето иштин мазасы жок го жигиттер. Уже saat 4 болду. Коэффициент менен бир мукамын камып, вау деп заказ албай атам да. Только без коэффициента. Хотя жанып турат коэффициент. Бирок 1.9, 1.50 хотя бы бербей атты. Жалаң эле. Без коэффициента болот. Ну, посмотрим. Бонус берди, мага бонус берип туруп 8 мартан 14 мартка чейин 92 заказа 13 миң дейт го. Будан мурда дагы бериле, бирок калбай калдым. Билбейм эми көрөбүз. Доставщиктер иштеп уруп атат. Секен, ака гүлдөрдү алып. В общем, урматтуу достор, заказга келсем, күттүрүп чыкпай койду. 7 минут өтүп мен кылдым, айла жок. Наришин экен. Экенден бир күткөнүм калды да. Чото иштин мазасы болбой атат. Же кечирээк башталабы, не эле билбейм. Экспрессти жандырайын десем, экспрессим жанбайт экен мен. Самозанятыйларга жанбайт дейт го. Экспрессим булдан турат да. Ай тоо. Эле күтпөйүнчү кичине. Штраф болот турган жерде. Балким заказ түшүп калабы. Клиенттерди жеткиздим азыр. Жарым саатка 500 рубльге. Чатам мазасы жок иштин. Чатам мазасы жок болуп атыр. Так, центр жақтан Шереметовага заказ алып келдим да. 50 минутта келдим, 1100-гө. Шереметова терминалдыга келдим баягы жагыначы. Азыр жакшы. Коэффициент жанып атыптыр. Проводник та бердат. Мен өзүм келдим го, проводник не керек бар дейм да. Алдыто жакшы жатат. Эч ушул коэффициент жанганына элеше эле келем. Шереметованын. Шереметовдон канча мен курмайт экенмин азыр, терминалдан кызык болду да. Аэропорттон эң эле жаккан ушул Шереметова да. Жакшы заказ берет. Алибо башка аэропортторго караганда. Внуково вообще өлүп калган. Же парковкасы жок, же тура турган жер жок. Эң эле жакшы ушул Шереметова деп ойлойм демекчи. Домодедово да эле нормально, бирок барып Шереметова жетпейт деп ойлойм да. Азыр эми өрчүт күтөбүз эми. Парковкага кирели. Канча мен алат экенин көрсөтүп койгондар. Бул жакта да ушунча болсо керек азыр. Таксисттер. Найна, дүрүдүм, болду келбей жүргөн. Жигити бар экенде. Ой. Эми сен билип жүргөн такси. Вроде таксисттер анча деле көп эмес, бирок нормально эле. Зыңк, өтө эле көп эмес экен. 10 минут көрсөтүп 6-7-10 место дейт. Шереметова жантат вообще машина. Эми берип алса экен эми жакшы.
Заказ келгече ушинтип машинада кичине белдерди жайып алайлатып отуруп неме болуп калды. Азыр уже 6-тан 10 өттү да. Bir 10 minut kaldı okşayt. Uzakçıra dağı. Примерно. Жолдо суу менен ачып алабыз эми. Кол бош аны чай ичебиз. Заказ мен келгенде 70 шеремета эмес өчүп кетти го негизи. Коэффициент. Коэффициент жантат бирок 1.6 мен берди. В Кипе 22 по автобусной полосе до въезда на привокзальную территорию. Далее 3 левых шлагбаума по полосам с надписями «Такси». Номер нужного сектора указан в описании точки А. Шүгүр. Айткандай эле 5 минут эле күттүм окшойт. Сразу. Через 200 метров поверните налево. Кайсыл жака берди экен эми көрөлүчү я. Көрөлүчү. Поверните налево. Так, жигиттер, мынаке. 1.6 менен 97 километрге алдым. Примерно ушул канча деп ойлойсуңар? Примерно. Оюңуздарча. Вы приехали. 3000. Шереметовдон ушул жака келдим да, 3000гечи. 1,5 саатта. Через 50 метров развернитесь, а Уже затем мына Москвада поверните направо. нормально коэффициент жанып баштаптыр. Москвага кечкирээк мен заказ берип Поверните алайынчы. направо. Достор, саат 8 болду. Мен Москвада жүрөм. Москвадан 100 км алыстыкта. Клиент келдим го жана Шереметовдончу. Азыр центрде өлү Москвада коэффициент өрттөн татта. Таксилер кайра жүрөт го. Мен болсо жүрөм Москвада кеңирип. Дамай коюп койдум, центрге эми кеттим мен дагы азыр. Прямо 9 километров. Берип койсо экен заказ Москвага карап. Үстө кеткенден көрө. Москвада өрттөн тагаз. Москвага урган бойдон кеттим. Курсагым да качып, оозум да ачылып. В общем, Подольскийге заказ берди азыр. Ушул жактан жакшы. Карасаңар. Опа. 60 километр. Через 600 метров поверните налево. Жакшы заказ берип калдым Москва жака. Болот, нормально, шүгүр. Өлүнө сүйүнүп аттым эле. Заказ атмай кетти го. Сүйүндүрүп актууга жүргөн. Устоо кеттим мен. Заказ берип калса дагы татам. Сам жаман иште бир шаурма жеп алышым керек эле. Азыр бир заказ берди. Долгую поездка деп эле жөн эле берди да. Жөн эле берди. Москвага тарапка болуш керек анда. Долгую поездка болбосо 10-15 километрге балким. 3-4 километрге болсо деле берет го Москва жака болсо. Коэффициент жатат могул жакта. Кыскасы Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. жана Под Москвага кеткен бойдон пайдаланып буруп келатып Москва жака жакындап калды. Кеч да кирип кетти. Бирок жакшы заказдар берет ал жактан дагы бул жака карап. Азыр дагы заказ алдым, прям Москвага жакыныраак жерден. Ошол жерден пайдаланып өчүп дагы заказ алдым. Иш кызып кетти достор. Баягы күндүзү өтө начар болот эле. Өлдүм мына. Күндүз өтө начар болот эле. Анан уже нормально болуп калды азыр. Силерге бир коэффициент көрсөтүп коеюнчу. Мына. Жаңы жыл болуп кетти буяга. В общем, нормально. Мына жака пайдаланып койдум эле. Азыр мына жака заказ бердим ага. Могу жердеги суммага вообще баягы неме кылбай койгула. Көңүл бурбай эле. Кечеги иштеген, ночь иштеген окуу аралашып кетти ошого. Көп көрүнүп атат. Ата канча иштедим? 7000 иштедим окшойт. Ошол достор. Ох. Заказдар тынбай алып жатып болот. Видеода унутуп калдым, эсиме түшпөдү. Через 200 метров держитесь правой полосы, а затем поверните
таксиде видео тартуу меники эмеспи деп ойлоп калам да. Поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Таксиде видео тартышчы меники эмеспи депчи. Ошол эме тарсамчы. Тартпайлап атышам ушу такси блогер. Такси блогер дейм. До конца маршрута осталось 100 метров. Просто буну үндөп жүрүп койсом өтө көп баягындай неме болтам да. Штраф алдым да. Вы приехали. Центрге келдим да. Азыр центрдин да центринде чын айтайынбы. Акыры центрге келдим. Впереди камера на 50. Впереди камера. Центрден өлүп кетсин деп 1.56 мен алдым азыр. Центрде деле нормальный коэффициент жок азыр. Более-менее жанып турат да. Саат 11 болду. 1.56 мен алдым. Ушул дагы нормальный берсе керек азыр кичине. 30-40 минут чака берет. Берди го деп ойлотам да. Посмотрим сейчас. Bir күндө ушул жерлерден канча жол өтөсүңөр таксистер? Баягы тааныштар үйдө келинчеги Москваны айланып көрөлү десе мен зерге берем да. Уже Москваны көрө берип, Москванын любой жерин көрүп го. Зергем да. Мен канча эс алам? Мен эс алганда чисто үйдөн чыкпай эс алсам эс алган деп болом да. Москваны айланып, бояк барып, вообще андай эс алуу мен үчүн өтпөйт. Мен үчүн эс алуу бул чисто ошол үйдө жатуу да. Күндө Москваны айлана берип, уже көрүнгө калган да көп жердечи. Ошон үчүн кызык эмес бо. Силерге деле ушундой кылса керек. Эс аласыңбы? Дальше үйдө жат эс ал да. Кечилип та кетти уже. Центрден Люберсиге заказ алып келдим да. 3 күндөн бери Люберсиге бере берет. Азыр аны таштап кичине күтүп отурдум Люберсиде. Каяка барат экен десем, аэропорту Внуково берет огандар. Өтө сонун заказ болду. Onu таштасам, алжата biraz очуп күтөм. Алжата заказ берсе, ошо менен аяк берсе дагы алжата намойго юга кетем болду. Сейчас посмотрим. Görürüz. Aeroportta oturam. Saat 12'den 40'a öttü. 30 minut. 30 minut. Düşünmüyorum da mençi. Hazır zakaz aldım onu animeden. Onu kodanç. Uçup atkan жағына алып koydu точканычы. Ладно, ошол жакта болсо керек да деп келе бердим. Ал жака точка койгон жери арасында. Ал жакка барсам жоқ та, çalsam мен ылдыйдам dedi. Düşünmüyorum da meni. Просто. Анан кийин вы где стоите? Тугандар. В общем, жумуш бүттү. Келе бердим. Saat 2:30 болуп 3 болду. Буга ашу иштедик. Жакшы. Ошол тугандар бар болуңуздар. Бүгүн кандай болду жумуш силерде? 8-март. Бул видео качан келет билбейм, эртең балким бүрсү күн кирип калышы мүмкүн. Ошол тугандар бар болуңуздар, аман болуңуздар.